Рахмат. Суроо берүүчүнүн сөз Мадумаров Адахан Кисанбаевичке берилет. Бүтін Кыргызстан Мадумаров. Урматтуу баш прокурор мырза, отчеттук мезгилдин ичинде бир жолу иштен четтеп кайра келдиңиз да. Саламаттык сактоо министрине кылмыш ишин козгой коем деп, аны кармайм деп. Ошону мыйзамдуу болгон деп эсептейсизби? Кызматтан четтеп кайра келгеним жок. Кызматтык милдетимди убактылуу токтоттум. Бул өлкө башы президентибиздин буйругу. Ошонун негизинде мен ошол убактагы министр кандайдыр пикир келишиктер бар, ошондуктан мага атайлап иш козгоду деп билдирүү таратпадыбы. Ошончо адилет болсун деп четтетти. 10 күндө мен милдетимди аткарганым жок. 10 күндөн кийин кайра улантып иштеп атам. Ошол мыйзамдуу болдубу? Эми мамлекеттин кепилдиги президент кабыл алган кандай чечим болсун, биз аткарууга милдеттибиз да. Мыйзамда ошондой көрсөтүлгөнбү? Мыйзамдагы нормалар менен президент бардыгына жоопкерчилик деп атпайбы? Жок, андай эмес. Кожоюн өзү билет дедиңиз да, макул, түшүндүм. Жок, мен дегеним жок. Мен сизге так маалыматты айтып атам. Биз 1,5 миң гектар жерди кайтардык деп атасыз. Ошол жерлердин кожоюндары ким экен? Экөөнү атап коюңузчу. Жерлердин кожоюндары фамилиясын берип койгулачы. Сокулуу район тургундары ошол убакта ал жерлерде жанагы рассвет эки чарбага тиешелүү деп бирок регистрацияны өткөрбөй ушу союз таркагандан бери өздөрү колдонуп келген экен. Бүгүнкү күндө алар камалып, кызмат адамдары бар, Сокулуу район аким орун басары. Ошол жер боюнча жана чыгымдардын баарын төлөп мамлекетке. Бүгүн ал жерлерди толук мамлекетке өткөрүп бердик. Өтө алгылыктуу иштерди көп жасадык дейсиз. Эл аралык рейтинг боюнча Кыргызстан коррупция боюнча 144-орунда турат экен. Ага кандай комментарий бересиз? Эл аралык рейтинг боюнча өзүңүз билесиз, Адахан Кимсанбаевич. Бир эле коррупция менен күрөшүү эмес, мыйзамдар боюнча жана башка көптөгөн критерийлер менен бааланат бул. Ошол баанын негизинде 27 бал коюлган быйыл Кыргызстанга. Бул 185 мамлекеттин ичинен 140-орун дейлеген. 144. Көрсөткүч былтыркыдай эле 140-орун, 44 эмес. Жал микрорайонда курулуп аткан Алам сервис компаниясынын үйлөрү боюнча чоң иликтөө болуп атат, чоң резонанс болуп атат. Аларга кандай мамиле жасайсыз? Бул комплекстүү каралышы керек. Экология маселеси ошондой, коопсуздук маселеси ошондой. Кудай сактасын, жер титиресе эмне болот? Мына Бишкекти карасаңыз, жанакы чыйырчыктардын уясындай эле болуп кетип баратат. Адахан Кимсанбаевич, мына Жал кичи районундагы Тыналиева көчөсүндөгү көп кабаттуу бул Аламстрой боюнча айтып атасыз да? Ооба. Аламстрой 30 дана батирдин курулушу боюнча бул 22-жылы кылмыш иш козгоодон баш тартуу чечими каралган экен. Бул боюнча доо арыз берилип сотко. Бүгүнкү күндө сот тарабынан 3 станцияда тең каралып, чечимдер чыкты бул боюнча. Бюджетти толтурууга чоң салым кошуп атабыз дедиңиз. Бюджетти толтуруу прокуратуранын милдети эмес да? Бюджетти толтурууга салым кошуп атабыз деп мен докладымда бир да жер айтканым жок. Коррупция менен күрөшүп, аныкталган мыйзам бузуучулуктарды, ушерптерди өндүрүп атабыз дедим. Өндүрүү биздин милдет. Эгер кылмыш боюнча аныктап алсак, туура айтасыз, биз бюджетти толтуруучу орган эмеспиз. Анан мына тергөө иштерин карап көрсөңүз, жалпы тергөө иштеринде 108 миң кылмыш иши ачылып, ошонун 34 миңи тергөөсү аяктаптыр. Бул 30 гана пайызын түзөткөн. 10 гана пайызы сотко жиберилиптир. 10 гана пайызы. 24.515 өндүрүштөн кыскартылыптыр. Дээрлик 50.880 кылмыш өндүрүштөн убактылуу токтотулуптур. Убактылуу токтотту деген сөздү аябай мода кылып алдыңар да булар. Илип коесуңар дагы, отур дейсиңер. Адахан Кимсанбаевич, сиз статистиканы туура айттыңыз. Бул мен 108.103 кылмышты
öndürüşündөгүн айттым. Бул иштин арасында 10 жылдык кылмыш иштер да бар. Өзүңүз билесиз, мурунку кодекс боюнча кылмышпы, билдирүүбү катталды болду, анын мөөнөтү жок болчу. Миңдеген иштер жаткан. Былтыр биз мөөнөт кирип, кылмыш менен укук бузууларды бөлгөндөн кийин ошондон калган иштер. Албетте ар кандай жагдайлар бар экен, чындыгында тергөөсү бүтпөй атат, айрыкча Ички иштер министрлигинде, себеби ал жерде кылмыштын категориясы аябай көп, бул иштер бүтпөй атат. Ал эми сиз айткандай, эгер укук органынын кызыкчылыгы болсо, 1 иш, 5 ишке мүмкүн. Балким кыянат кылып бүтүрбөй аткандыр, а бул жерде миңдеген иштер баягы кылмышкер аныкталбаган, же болбосо жоопко тартылуучу адам жок, экспертизасы чыга элек, ушундай катталып калган, бүгүн чечим кабыл ала албайт, жабырлануучу жок. Ушундай толгон токой маселелер бар да. Ошондуктан бүгүнкү өндүрүштө иштердин саны ушунчалык көп, сотко кеткен аз болуп калган себеби ушунда. Менимчеси башкада. Мына УКМКнын өндүрүшүндө жалпысынан 5540 иш болсо, ошонун 559 гана сотко жиберилген. Бул деген 10% деген сөз. 90% өндүрүштөн кыскартылып, 3217 өндүрүштөн убактылуу токтотуп гана койгон. Айтып атпаймынбы, силер ушул байлап тушап койгонду мода кылып алдыңар да азыр. Иш козгоонун кажети жок, бирок козгоп туруп тушап кыймылдабай отур деген эрежеге өтүп алдыңар да. Ошол эреже менен иштеп аткан кылмыш болсо айтсаңыз, мен текшерип жооп берем. Мен айтпайм силерге, силер айтып атасыңар. 3217 өндүрүштөн токтолуп турат деп. Адахан Кимсанбай, статистика боюнча отчетто айтканга мен милдеттүүмүн да. Отчетто айтып атам, анын себебин да сизге айтып атам. Эмне себептен ушунча токтоп турат? Жагдай толтура да. Азыр улуттук коопсуздук кызматы менен Ички иштер министрлигинин тиешелүү кызматкерлер турат, түшүндүрмө берип койсоңор. Алардын түшүндүрмөсүнүн кереги жок. Алардын түшүндүрмөсү бирөө гана, профилактика, элди коркутмай, үркүтмөй. Жооп бербей, угуп койбойсуз. Жообу белгилүү. Андан кийин мен кошумчалайын. Жообу белгилүү кереги жок. Аларга сый урмат да жок, аларга мына караңызчы, 1014 киши иштейт экен прокуратурада. Анын 331-ине өзүңүз жаза колдонупсуз. Демек, ар бир 3-чү прокуроруңуз мыйзамды билбейт деген сөз да, туурабы? Ар бир 3-чү прокурор мыйзамды билбейт эмес, ар бир 3-чү прокурор өз милдетин так аткарбай койгон. Ал кандай? Мына өзүңүздөр билесиздер, жакында эле Сузак, Кочкор сыяктуу иштер белгилүү болуп кайра басылды. Ар бир кылмышты окуганда, убагында көзөмөл жүргүзбөй коюп, ошонун последствиясы жабырлануучуга же соттолуучуга укугун бузабы, биз ага тартиптүү жаза текшерип, тартиптүү жаза чектеп, жанагындай жоопкерчиликке тартабыз. Бул кийин мындай кемчилдик кетирбе деген сөз да. Ошондуктан мен статистика боюнча баарын ачык айтып атабыз. Ички тазалануу. Биринчи надзорный орган өзү таза болуш керек. Биз кызматкерлерди кесипкөй кылып тарбиялашыбыз керек. Жанагындай реформалардын айынан, тергөөнү убагында көзөмөлдөй албагандын айынан мындай кемчиликтер болуп атат. Бул боюнча иштеп атабыз, аракеттенип атабыз. Идеалдуу иштеш үчүн реформанын мөөнөттөрү керек экен да. Анан биздин кесиптештерге Кемпирабад боюнча айттыңыз, Кемпирабад боюнча кармалып отургандардын баары мыйзамсыз, убактысы келет, чыгат. Бүтүндөй бүт баары мыйзамсыз, кыянаттык менен кармап отурасыңар. Мына Кемпирабад деп атабагыла деп атасыз. Сиздин биринчи орун басарыңыз бар экен, Султанов деген мырза. В отношении членов комитета по защите Кемпирабада деп өзү жазып атат. Мына могу жерде турат. А депутаттарды айтып атасыз кайра-кайра Кемпирабадты эске салбагыла деп. Кемпирабадка тиешелүү кишилерди кармагансыңар. Мирзиёев келип кеткенче бекитип туралы деп. Мунун тагдыры, мунун келечеги чыгат. Акыр аягында бүт баары чыгат. Ошол элимди, жеримди, суумду коргойм деген азаматтар мыйзамсыз. Адахан Кимсанбай, сиз жанагы окуганды аягына чейин окусаңыз болмокта. Кемпирабадды коргоо комитети деп жанагы отурган уюмду жазып атат. Ал иш боюнча жазган жок, мен орун басарым. Ошону аягына чейин окуп койсоңуз турат. Ал ошол комитет түзгөн комитетиңиздердин атын жазып атат. Анан бул камалган адамдардын бардыгы жазган арызы боюнча мыйзам текшерип бааны берип атабыз, беребиз. Эч ким ичине кысым, басым жок. Мына бүгүн да соттон Башкорго Чаразды үй камагына чыгып атат. Кимдир бирөө кордо укугун коргосо, бизге кайрылса кайрадан карап беребиз биз аны.